Кыргыз жарандарынын биометрикалык маалыматтары ушул жылдын 1-сентябрынан баштап массалык түрдө чогултула баштайт. 2015-жылдын август айына чейин бул иш-чара аягына чыгышы керек. Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин айтымында, биометрикалык маалыматтар чогулган соң анын негизинде жарандарга жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттар бериле баштайт. Это достаточно очень простой процесс. Я увидел, как это собрано было в Монголии, и мы изучаем опыт других стран. И это не сложнее, чем сдача данных при получении паспорта, обычного паспорта, я думаю. Я уверен, что постепенно народ поймет, что это необходимо для страны, для каждого гражданина и для безопасности страны. Биометрикалык паспорт деген эмне? Сырткы көрүнүшү боюнча кадимки эле паспортко окшош. Бир гана айырмачылык биометрикалык паспортко документтин ээсинин сүрөтү, жеке маалыматтары, аты жөнү, туулган датасы, паспортту алган жана мөөнөтү бүтө турган даталар, паспорттун номери жана башка ар кандай кошумча маалыматтар камтылган атайын микросхема орнотулат. Биометрикалык паспортто атайын чип бар, чип болот. Ал чипте ошол адамга өзү баягы көрбөгөн маалыматтар болот да. Анан ошондуктан бул баягы мисалы деген чек араны өтүп атканда ошо биометрикалык паспортто колдонуп тигил ошо инспектор көп маалыматты көрсө болот да. Адистердин айтымында биометрикалык маалыматтар камтылган бирдиктүү база жана биометрикалык паспорттун жардамы менен жумуш бүтүрүү процесстеринде кезек күтүү узакка созулбай калат. Андан сырткары мындай маалыматтын жардамы менен өлкөдөгү кылмыштуулуктун санын кыскартууга болот. Мисалы, ички иштер кызматкерлери кылмыш жасагандардын изине түшпөй эле биометрикалык маалыматтар аркылуу издеп табууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Серовкин, ну вы, конечно, про дактилоскопию слышали? Чего ты? Ну вы меня поражаете, Серовкин. 20 век на дворе. Сейчас существует столько методов идентификации личности. Айрым укук коргоочулар биометрикалык технологияларды колдонуу адамдардын эркиндигин чектөөгө алып келет. Тагыраагы алардын үстүнөн көзөмөлдөгө механизм жаралат деген пикирлерди билдирип чыгышты. Ал эми өз кезегинде өкмөт мүчөлөрү мындай кооптонуулар негизсиз экендигин айтышат. Допустим, Министерство внутренних дел только по запросу на месте преступления, если находят какие-то отпечатки пальцев, они могут запросить у государственной регистрационной службы, у центрального сервера, после этого они выдаются. То есть она не будет находиться в разных местах, она будет находиться в основном в резервных ячейках, которые гарантирует государство. При необходимости любой государственный орган, согласно закону, опять же, инструкции, они могут иметь доступ только частично. Биометрикалык маалыматты чогултуу иш-чаралар бул керектүү нерсе. Эмне үчүн дегенде азыр өзүңөр билгендей 21-кылым жанагы информациондук маалыматтык кылым деп айтылып атпайбы? Анан бул базаны түзүшүбүз керек биринчиден. Ошондуктан коркпой, өзүңөрдүн ошо жарандык активдүү позицияларды кармаганыңарды суранабыз. Өкмөт 2015-жылдын 1-июлуна чейин калктын биометрикалык маалыматтары камтылган бирдиктүү базаны түзүп чыгууну пландоодо. Эгер бул иш-чара өз убагында аткарылса, 2015-жылы өтүүчү Кыргызстандагы парламенттик шайлоолорду адилеттүү өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондуктан биз деген ошол шайлоону таза жана адилеттүү өткөзгөнгө мүмкүнчүлүктөр түзөт. Ошол бул эң негизги максат азыркы убакытта ошол 2015-жылы боло турган шайлоого даярданып жатабыз да. Биз Центр избиркомго актуалдуу жанагы бир пин, бир паспорт, бир адам деген принцип менен ушундой базаны түзүп беришибиз керек да. Эскерте кетсек, жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу үчүн мамлекеттик каттоо кызматына бюджеттен каражат бөлүнбөйт. Аталган долбоор Бириккен Улуттар уюму тарабынан каржыланат. Алдын ала эсептөөлөргө таянсак, долбоор 500 же 600 миллион сомго бааланышы мүмкүн.